Баткенде 43 жаштагы жаран киши колдуу болуп каза болду. Бул тууралуу Салам радиосуна Баткен облустук ички иштер бөлүмүнүн маалымат катчысы Дамира Юсупова билдирди. Маалыматты 2021-жылдын 25 декабрь күнү саат 22:45 чамасында Баткен районунун Суу башы айыл аймагына караштуу Бөжөй айылынын 43 жаштагы ТК аттуу тургуну денесинен жараат алып, Кадамжай районунун Айдеркен шаардык ооруканасына жеткирилген. Милиция кызматкерлери окуя болгон жерге барып, жабыркаган тургун курчтуу заттан жараат алганын аныкташкан. Бул маалымат Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн тарабынан Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 130 беренеси денеге атайын оор залал келтирүү менен катталып сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Өндүрүш ишин алкагында Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн жүргүзгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында бул окуяга шектүү катары Бөжөй айылынын 24 жаштагы ЖБ аттуу тургуну аныкталып, кармалган. Азыркы учурда убактылуу кармоо жайына киргизилген.